Ошентип буюрса бүгүн Достук командасынын сарайына келдик. Азыр аттардын бардыгын оюнчуларыбыз жакта поляда бастырып атышыптыр. Ошентип көтөрүнүп алып келип калдык оз ачарга жешсин деп. Әлбетте дуанын адеминде туғандар алқым адал болсын дейді. Кигенimiz адал болсын, жегенimiz адал болсын. Болмаса дуа қабыл болмайды. Bir hadiste gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güneyge dua kılma, tuğançılıkta üzgönge dua kılma. Şu ekon ele üzmösen, ekon ele sorarsan kalan bir oyun sorayım. Bilyardты кыйын ойноймун деп мактандың эле го мага. Кана кыйын ойногонуң. Эле. Bir teşke kirgize alбай 2 saatten beri toңкоюп турасың. Бердин аркага таякты. Ойногондорго. Эле. Накей, чемпион команданын саяпкери Талай агабыз бул жакта оюнчуларды күтүп атат. Кадайсыз? Жакшы та. Жакшы. Ден соолуңуз жакшыбы? Шүгүр. Аллага шүгүр. Дайынданып атабызбы? Борушка деп. Буюрса даярдык башталды. Башталган. 10 күн болду да уже. Аргымактар кандай болуп атат азыр? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бул клубда мынакей дайынданып атабыз. Баары эле жакшы азырынча. Тренировкада билет да бар. Запас менен даярдап атасыздар да аттарды? 14 ат бар ошо. Жакшы. Анан интернет тармагында Таш агабызга интервьюсунда айтты эле Шерой келди деп. Шерой аргымагы мындай өзү негизи жаракаты менен оюн талаасына чыкпай жүргөн буга чейин. Азыр кандай экен? Азырынча эчтекеси билине элек азыр. Мингисип атам, ушу таш минип атат. Анан тренировкада билинет да бардык нерсе. Жакшы. Аргымактар канча күн басат поляда? Качан тренировкага даяр болот? Марттын башында дайын болобуз го дейм тренировкага. Айдын аягы көрөбүз. Айдын аягы марттын башы ошо. Жакшы. Анда ийгилик каалайбыз буюрса. Тренировкадан көрүшкөнчө. Бактылуулук динде деген мааниси кандай? Иман менен жакшы амалда. Сиздин жүрөгүңүздөгү ниет адамдарга бир адам айткан экен. Сен эгерде бактылуу болгону кааласаң, башкаларды бактылуу кыл. Жигиттер ат кекчил болот. Биринчиден башына урбагыла. Башына урсаңар, убагы келгенде путун шилтейт же тиштейт. Кегин алат ат. Айванаттар бул Кудайдын тилсиз Ассаламу алейкум. кулдары болот. Ким аны кордосо, Кудай Таала аны коргулат. Ошон үчүн жигиттер абайлап аттын башына урбайлы. Биз азыр учурга чейин колдоп келет. Мына ошо командага кошулдуңуз, анан Достук командасынан биринчи күнү келгенде эсиңиздеби? Биринчи күнү ошол сарайга келдиңиз, кимдер менен жолуктуңуз? Баягы кыргыз айтат го, жакшы менен дос болсоң, ырыскысын тең бөлөт. Жаман менен дос болсоң, өзүнөн сени кем көрөт деп. Достугуңар ушундай үзүлбөсүн.